Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге жери 16 сотық болгон сатылуучу даяр под ключ жер үй жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Кызыл китеп документтери бары жайында сразу закон түрүндө өткөрүп бермекчи. Ооба достор, жери 16 сотық, 2 участок. Демек 2 кызыл китеп. Мына жогору тарапта 4 бөлмөлүү чоң үйү бар. Ичи полный бүткөн. Санузелдерден бери жасап коюптур. Келесиздер, жашайсыздар. 4 тарабы тосулган. Варата коюлган. Мына жаныңыздарда кошунаңыздар бар. Мен турган жер Ош Ноокат трассасы, Караташ айылынын кире беришинде турам. Алмалыктын кире бериши мындай айтканда. Шаардын өзүнөн Ноокат тарапка 13 километр жүрөсүздөр. Бул жагы Караташ айылы. Айылга кирсеңиздер 400 метр жүрсөңүздөр оң жакта сатылуучу үй жайгашкан. Дальше кетсеңиздер түп-түзчө Алмалык айылы болуп калат экен. 2 кызыл китеп бар, себеп дегенде 2 участок. 4 тарабын евро забору менен тоскон. Жаныңыздарда мына кошунаңыздарда бар экен. Эсин номер экранда жазылуу. Эч кандай посредник ортомчусу жок, прямой хозяин менен сүйлөшөсүздөр. Свет бар. Таза суу дагы келип атат. Жакын күндөрдө таза суу келип калат дейт. И асфальт дагы болот экен, Кудай буйруса. Аз тегиздеп даярдап коюптур. Дальше кетсеңиздер, бул жагы жанагы Алмалык деген айыл. Ал айылда мектеп, ушундай бир керектелүүчү соц объекттер бары бар экен. Ош Ноокат трассасында 400 метр. Шаарга деле жакын. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирейли. Нол жакта карасаңыздар, времянкага ылайыкталынып куюлган фундаменти бар. 4 тарапты карасаңыздар, 10-11 болгон 4 бөлмөлүү үйү, плюс подвалы, ичи даяр. Ичи сыртын сонун кылып даярдап койгон. Көрпө төшөгүңүздөрдү алып келип эле жашай бересиздер. Үйдүн артында ажаткана бар, местный септик жасалган. Үйдүн алды стяжка тугандар. Бир 4 машина Кудай буйруса жөн эле батат. 4 тарабы тосулган үй, эч ким кире албайт дегендей. И нол жакты карасаңыздар, бул жагы үй чочок, самор, сөрү. Эми буларды азыр чыгып туруп көргөзөйүн. Биринчи үйдүн ичин көргөзөйүн. Жүрүңүздөр. Азыр үйдүн ичи кызык. Вариант обмен жолдорун ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номерин экранга жаздым. Мына темир эшикти ачасыздар. Коридор. Оңго бурулсаңыздар, холл, диван, бүт бардыгы калат сиздерге. Көрдүңүздөрбү? Мощный экен. Эми кабыл өтпөсөңүздөр, мына сол тараптан баштай берейин. Мына бул биринчи комнатасы. Көрдүңүздөрбү? Так. Бул жак болсо гостевой, конок бөлмө. Сонун экен. Так, бул жак болсо 3-чү комната, спальный деп койсом болот, себеп дегенде дуковкалары бар экен. Полу жанда USB жыгач. И бул жак санузел. Мына бардыгы даярдалган. Душевой кабина, аристон, жашоого даяр. Так. Мына жагы кухня, гарнитур коюлган, печка бар, от-бот жагып, үйпү жылтып, жашоону улантып бересиздер, бактылуу болуп. Достор, мына байкаңыздар. Сонун болуп турат. Бул жак ошо көчөт-пөчөттөрдү, макада бир картошка, пияздарды эгип койгон экен. Энтип калдым го. Дөңгө чуркап чыгып эле. 4 тарабы тосулган. Бул жак ошо үйү, нар жак кошумча курулуш, бул жак фундамент, нар жагы жол тарап. Нар жак кошунаңыздар болуп атат. Мына, жалпысынан жакшы. Ушул өйдө тараптан чоң көрүнөт, жакшылап тартып койчу деп ээси мага маалымат берген кези. Мына, үй, кошумча курулуш, фундамент. Мына достор, фундаментти дагы көрүп коюңуздар. Мощный экен. Үйдүн алды стяжка. Үйдү көргөздүм уже. Эми мына кошумча курулушундагы кабыл өтпөсөңүздөр көргөзүп коеюн. Кыргызда эмне көп? Кыргызда той топур көп.
той топурга мындай шарттар дагы керек албетте эле. Көрүңүздөрбү? Мына сөрөлөрү бар экен. Так. Мындай көчөттөрдү эгип койгон жашнакай кылып. Подвал бар деп айттым жана сиздерге. Подвалга деле ошо мына жактан киресиздер. Нар жакта ажаткана көрүнүп атат, И үйдүн артында септик бар.